Акматбек Келдибековдун тарапташтары бүгүн дагы Ош шаарынын Борбордук аянтында митинг уюштурушуп, депутаттын бошотулушун талап кылышты. Жалпы жонунан 5 миңден ашуун жаран катышкан нааразычылык акциясына облустун бардык аймактарынан адамдар келишип, өз райондорунун атынан кезек-кезеги менен сөз сүйлөп жатышты. Мыйзам жолунда деп атпайбы? Биз деле мыйзам жолунда эле мына жерде туруп атабыз. Премьер-министр айтты, үйүңөрдү тиккиле деди. Тынчтык, тинчтикти кандай кылып өткөзсөң эле эркиңер өткөзө бергиле деди. Азыр эми силер олорду тосуп бизди мүмкүн өткө албайсыңар. Кудай каласа, бийлик алмашат, Сорабай классташ айнектен мэл-мэлмен карап турсун. Мынау Келдибековду азыр 1 сааттын ичинде алып келсең, алып келинден соронбай. Мурунку бийликти сен кандай кылып алсаң, мен котошондой алам сенин бийлигиңди. Кайсы күнөөс үчүн Акматбек Келдибеков ошол газ маселеси боюнча маселени көтөрүп чыкса, мына партип койду. Ташиевди, Садыр Жапаровдарды кум төр боюнча айнанайындар. Акырынан кийин көрүнгөндө талап кетип болсо, унчукпай жүрө берсек, биз ким болобуз? Биз маңкуртпузбу? Акыры биз элбизби? Кыргыз деген улуу элбиз. Бизди тебелеп эч ким жок кыла албайт. Нааразычылык билгизгендерге өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Сооронбай Жээнбеков чыгып, өз оюн билдире баштаганда токтолуп турган көпчүлүк анын сөз сүйлөшүнө жол бербеди. Акматбекти көң менче билбейсиз туугандар. Мен студент кезден баштап билем отуруңуздар. Атасы менен чай ичкенмин. Бир туугандарым билем. Отуруңуздар. Мына Акматбек камалганда мен деле күйдүм туугандар. Мен ачык айтып атам. Мен деле күйдүм. Бирок ошол элдеки болуп аткан нерсенин баардыгын тең болуп аткан сөздү, коюп аткан талапты биз да айтып жеткизип аттык туугандар. Мына азыр шайлап айтып кетпедиби мени күнөөлөп? Шаарга сен жанагы соттолгонун. Шаармага тиешеси жок туугандар. Угуп туруңуздар. Анан кийин туугандар, мына азыр ак ийде бирок сынбайт деп мына жазуу келди. Advokatlardı alıp, açık sot olup, bunu talapınız gerek tуугандар. Adan keyin sizler, men açık olsun gerek ama, men çindir açın gerek. Menin koluman, uğurturumuzlar. Tуугандар, menin koluman Akmat'ı alıp geliş gelmeyek bu жерге. Al men demez ama. Birok meseleni, men aytam, deyin meseleni. Aytıp koyamışım meseleni. Adan keyin, bizge de oblastga tinchlik gerek tуугандар. Maga tinchlik gerek. Bunday mitingdin maga da gerek jok sayloo. Bunday miting maga da gerek jok. Yetsin. Men mına sizlerge açık oyum aytıp atam tуугандар, kapışı olmayınlar. Hazır bolgan nerseni mına aytıp sayloo. Митингге келгендердин бир канчасы сөз сүйлөгөндөн кийин нааразычылык акциясына келгендер Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун чыгышын талап кылышты. Натыйжада шаар мэри көпчүлүк алдына чыгып, митингди колдоорун айтып, бийликтегилерге нааразы экендигин билдирди. Урматтуу туугандар, бул коррупция эмес. Коррупция мына Кыргыз газды 65 депутат сатып берди $1. Мына ошол коррупция. Korrupsiya kaysı? Bugün kumtordu çeçmeye atışat. Eldin paydasında işletmeye atışat. Oşol korrupsiya. Mitingin geldi kılıvergile. Kamçıga 7 jol ruhsat bergemin. Miting ötkörüverdim. Bunu hazır Akbat'ka 3-üncüsüne kol koyup verdim. Ötkörüverdim. El düşmanı verdim. Hatta şaharda ben kocayım bu. Anan keyin aytıp koyun. Qaysı bir kızıl şapkaçın enelerde, aksakaldardı tutkunçuka
түрткілей тұрған болса, маған түз кіргілер. Мэрдин сөзүнөн соң митингдин уюштуруучулары бийликтегилерге саат 3-кө чейин Келдибековду бошотуп коюшун талап кылышты. Бул туурасында облустук бийликтен маалымат алуу үчүн киргенибизде ал жердин маалымат кызматы губернатордун чогулушта экендигин билдирди. Бирок мындан көп өтпөй Борбордук аянттагы эл өкмөттүк администрацияга карай агылып, администрациянын ичине киргенге аракет кылышты. Бирок митингдин уюштуруучулары жаштарды сабырдуулукка чакырып, бул ортодогу провокациялык топтордун аракети экендигин билдирди. Ошондуктан биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Биз дагы элди сабырдуулукка чакырып, өткөндө бийлик ушул алайдан келгенде кечке сыздай өтүрүп, суранды, ай, бийлик чыгып койчу десе, эч ким чыкпай койду. Мен Чоңалайда командировкада жүрөтүлөм деп. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын айтымында, бул жерге чогулган элдин коопсуздугун сактоо үчүн милиция кызматкерлеринин баары бул жака тартылган. Шалга кире бериш жердеги бардык жолдордун жабылышы да кала тургундарынын тынчтыгы үчүн дейт. Буга чейин ошо шаардын айланасында атайын блокпосттор коюлган. Себеби өзүңөр билесиңер, бул тынчтык митингде ар кандай адамдар келиши мүмкүн. Кээ бирлери провокация кылышы мүмкүн, тынч митингде провокация. Ошондуктан жалпы ошо жарандардын коопсуздугун сактоо максатында бүгүн ошол күчөтүлгөн режимде иш алып барылып жатат. Саат 3-кө чамалап калганда митингдин катышуучуларынан атайын аксакалдардан турган өкүлчүлүк түзүлүп, Соромай Жээнбековго сүйлөшүү үчүн киришти. Жарым сааттык сүйлөшүүдөн кийин өкүлчүлүк менен бирге Жээнбеков да эл алдына чыгып, жаралган кырдаалды чечүү үчүн болгон аракетин кылаарын айтты. Аксакалдар ойлонуп, аны катуу айтышты ал жерде дагы баардыгы тең. Ана мында кеңирип бакырып берелер, баары чечилип кетпей турганда биз сүйлөштүк. Ошол сүйлөшкөндө биз Митингдин соңунда Келдибековдун бошотулушуна дагы 3 күн берген эл бул ишти көзөмөлгө алуу үчүн экс-депутат Улукбек Ормоновду жетекчи кылып шайлашты. Буга чейин Борбордук аянтта боз үй тиккенге уруксат берилбей келсе, эми ага жергиликтүү бийлик тарабынан жооп берилип, митингдин уюштуруучулары нааразычылык акциясын ушул жерде улантмай болушту. Кенжебай Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган продакшн студиясы Ош шаарынан.